ушул окуядан кийин сот процесстери болуп аткан мезгилде анан мени ушу чындыктан баш тартыруу максатында ошол жерде атайын Сариевдин камчысын чапкан, ошол бизге кол салып уюштурган адамдардын ошол кечээги жанагы Арстанбековага кошулуп биздин өтүлтүүгө атайын кимдир жалдаган Бөдөшбекова Саякан Жолдошовна дегендин жетекчилиги менен атайын ошол биздин коомго эч бир тиешеси жок адамдардан түзүлгөн топ жалган жалаа менен ошол Арстанбекова Гүлайшанын жакын подругасы, жакын жолдош келип, экөөнүн жаш айырмасы 10 жыл болсо да жакын подругасы экен. Ошол убактагы Чүй областынын прокурору Акимбаева Гүлнара Орозбекова деген азыркы башкы прокуратурадагы коррупцияга каршы бөлүмдүн башчысы. Ошол Акимбаеванын кайра кирип атып, жалган жалаа менен 221 статья менен мага кылмыш ишин козготушкан. Анан ошондон